Борбор Азия мамлекеттеринин 60 миллиондук рыногы сырткы дүйнөгө кызыктуу болот жана бул мамлекеттердин бизнес чөйрөсү биргеликте иштеп кеңейүүгө бет алганы оң. Бул тема өткөн апта соңунда өткөн Бишкек инвестициялык форумунда талкууланып, Борбор Азия мамлекеттеринин бизнес палатасын түзүү сунушу айтылды. Айтмакчы, форумда ички жана сырткы инвесторлорго сунушталган инвестициялык долбоорлордун бир катары Казакстандын, Өзбекстандын бизнес өкүлдөрүн кызыктырып, кызматташуу боюнча алгачкы сүйлөшүүлөр башталды. Быйыл 3-чү рет өткөн форум масштабы форматы жагынан кеңейгени байкалды. Бул жолу форумга 1200дөн ашуун бизнес чөйрөнүн өкүлдөрү катышып, анын 300-ү аймактардан келсе, дагы 60тан ашыгы чет өлкөлүк коноктор болду. Бул туурасында алдыдагы жарым саатта кеңири айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Борбор Азия мамлекеттеринин бизнес палатасын бул чөлкөмдү бир рынок катары сырткы дүйнөгө сунуу аракети десе болот. Айтмакчы, мындай идеяны жакында эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев көтөрүп, Самаркандта өткөн эл аралык конференцияда Борбор Азиянын регион башчыларынын жана бизнес коомчулуктун ассоциациясын түзүп, чөлкөмдүн экономикалык потенциалын көтөрүү мүмкүндүгүн билдирген эле. Ишкерлердин айтымында, Борбор Азия мамлекеттери өз алдынча кичинекей базар жана алар сырткы дүйнөнү анча кызыктыра бербейт. Ал эми Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан бирге турган болсо, бул 60 миллиондук чоң базар болот. Борбор Азияны ири инвестор, чоң компаниялар бир рынок катары карайт. Я занимаюсь бизнесом уже достаточно продолжительное время. Мен өзүм көптөн бери бизнес кылып келем жана өзүнө чет жактан партнер издөөдө бир чоң проблема жаралат. Чет өлкөлүк ири инвесторлор, чоң компаниялар шак эле эмне болгон өлкө, калктын саны канча деп сурайт. Анан албетте 6 миллион киши жашайт десең, алардын кызыкчылыгы төмөндөйт. Биздин өлкө чоң компаниялар үчүн рынок катары кызыксыз. Ал турсун 17 миллиондук Казакстандын рыногу дагы өз алдынча анчалык кызыктуу эмес. Бирок ошол эле маалда Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана башка Борбор Азия өлкөлөрүн бирдиктүү бир рынок катары карап кызыккан компаниялар бар экенине ынандым. Алар алгач бир өлкөгө кирсе дагы, бара-бара региондун бардык өлкөлөрүн камтуу алардын стратегиясы. Демек, бизди инвесторлор бир рынок катары карайт экен. Биз болсо өзүбүзчө бөлүнүп жатабыз. Чындыгында бизнес үчүн чек ара жок. Андыктан бир рынок катары өзүбүздү дүйнөгө сунсак болот деген сунушту мен Бишкек инвестициялык форумунда айттым. Эгер чөлкөмдүн бардык өлкөлөрүн ала турган болсо, бул 70 миллионго жакын кишилик базар. Жана мындай базар институционалдык инвестор болобу, ири компания болобу сөзсүз кызыктырат. Рынок 70 миллионов, это очень интересно. Борбор Азия бизнес палатасынын негизги функциясы маалымат берүү болмок. Если смотреть с точки зрения инвесторов, то, как до этого я сказал, интереснее все-таки 70-миллионный рынок и какие-то общие... Эгер инвестордун кызыкчылыгынан карай турган болсо, мен жогоруда айткандай 70 миллиондук рынок аларга кызыктуу болот жана кандайдыр бир жалпы шарттар. Айталы, Борбор Азиялык бизнес палата түзсөк, ал инвесторго жалпы маалыматтарды бере алмак. Мисалга, ар бир өлкөнүн мыйзамдык базалары, бизнести колдоо, инвестицияларды коргоо программалары боюнча, тигил же бул өлкөдөгү бизнес партнерлор жөнүндө. Бул ири инвесторлорго абдан ыңгайлуу болмок. Алар ар бир өлкөнү өз алдынча иликтеп олтурбай, баардык керектүү маалыматтарды бир жерден алып алышпак. Демек, алардын Борбор Азияга болгон кызыкчылыгы дагы артмак. Бул жергиликтүү бизнес үчүн дагы пайдалуу болмок. Мисалы, кыргызстандык өндүрүүчү өз товарын Казакстан же Өзбекстанга сатам десе, мына ушул бизнес палата аркылуу потенциалдуу партнерду таба алат. Бул идеянын Кыргызстанда айтылганы анын ишке ашуу мүмкүнчүлүгүн жогорулатат дешет Борбор Азия регионунда иш алып барып аймактын геосаясий абалын түшүнгөн ишкерлер. Анткени аймактын эң чоң оюнчулары катары Казакстан менен Өзбекстандын өз ара атаандаштыгы күч. Ал эми аларга салыштырмалуу саясий амбициясы күч болбогон Кыргызстан бул өңдүү бизнес демилгелерди ишке ашырууга ыңгайлуу аянтча дейт ишкер ЖИА бизнес ассоциациясынын башкаруу кеңешинин мүчөсү Жодар Сайдилкан. Дагы эле өзүбүздүн ортобузда чек аралар бар. Бизнестин бири-бири менен иштешине тоскоол болгон. Ошондуктан биз ошо чек араларды өтүш үчүн баягы саясий эркти күтүп отура бербей эле ишкерлер өз ара кызматташып, уюмдашып баштасак, биз ошо толук башка өлкөлөрдөгү инвесторлорго да кызыктуу боло турган бир бүтүн базар катары алардын маңдайына отуруп тең ата сүйлөшө алат элек.
Сиз айткандай чек аралар жөнүндө айта турган болсок, мисалы үчүн чыны менен эле бул жерде баягы ушул демилге көтөрүлгөндө деле көптөрдө суроо пайда болду да. Буга ошол Борбор Азия мамлекеттеринин ортосундагы саясий алакалар жол береби деген. Күндөн күнгө бул конъюнктура өзгөрүп атат десек болот. Мурдагы эң чоң бул жердеги базардын ээси бул Өзбек базары. Алар 32 миллион калк жашаган жабык болчу да. Эң чоң тоскоолдук Өзбекстанга байланыштуу болчу. Бирок өзүңүздөр билесиздер, жаңы президент абдан олуттуу либералдуу реформаларды ишке ашырып атат азыр. Ошонун артынан бул тоскоолдук жоюла баштады десек болот. Муну бир базар катары айтуу мүмкүн эмес эле, бирок азыр ушу акыркы Өзбекстандагы оң жылыштардан улам муну айта алабыз да бүгүнчү. Бирок бул жерде айтып кетчү негизги нерсе бул демилге ишкерлер тарабынан болуш керек. Мамлекеттер гана колдоп гана бериш керек да. Мамлекет тарабынан болгондо бул демилге жыйынтыкка жетпей калат. Көбүрөөк декларативдүү мүнөздө болуп калса керек, э? Албетте, декларативдүү мүнөздө болот. Анан ошондуктан бизге бул демилге көз карандысыз болуш керек толугу менен. Көз каранды ассоциацияларды алганыбызда Казакстан мисалы үчүн канчалык бизден алдыга кетсе да экономикалык өнүгүү жагынан, бирок ассоциациялардын көз карандысыздыгы жагынан Кыргызстан биринчи турат десек болот. Өзбекстан менен Тажикстанда болсун, Түркмөнстанда болсун бул өлкөлөрдө көз карандысыз ассоциациялар жөнүндө түшүнүк дагы толук жок азыр. Кыргыз ишкерлеринин уюмдашуу тажрыйбасы башка ошол Борбор Азиялык мамлекеттерге караганда күчтүүрөөк болгондугуна байланыштуу. Демек, бул платформа ушул Кыргызстанда түзүлүшү дагы ыктымал болушу мүмкүн да. Дегени, мисалы үчүн ошол эле БИФ деле, мисалы Бишкек инвестициялык форум бул кандайдыр бир деңгээлде Борбор Азиялык платформага айланат деп атат. Демек, ушулардын базасында түзүлүшү мүмкүнбү? Азыр балким кыска мөөнөттө БИФ өтө чоң келишимдер түзүлгөн, чоң жыйынтыктар болгон бир платформа болбошу мүмкүн. Бирок бараткан келечеги ошого барат да. Муну биз канчалык эрте баштасак, ошончо жетебиз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, жылдан жылга түзүлгөн келишимдердин суммасы өсүп баратат. Анын жанында бул жалаң эле инвестор менен ишкерди жолугуштурган бир платформа катары эмес, ушундай интеграциялык, экономикалык интеграциялык, ошондой эле ишкерлерди бири-бири менен иштешүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берген аянтча катары баалашыбыз керек да. Булардын жанында жанагынтип ассоциация түзүлсө дагы ушул аянтчада гана ушундай консолидация, интеграция маселелери талкуулана алат да. Анан Кыргызстандын толук кандуу укугу мүмкүнчүлүгү бар десек болот бул демилгени баштап кетүүгө. Мисалы Орто Азиядагы эң чоң оюнчулардан бирөө Өзбекстан менен Казакстан. Булардын ар дайым атаандаштыгы болот бири-бирине. Бул табигый нерсе. Ал эми Кыргызстанды эч бирөөсү өзүнө мындай экономикалык атаандаштык катары көрбөйт. Ошондуктан нейтралдуу бир аянтча болуп Кыргыз ушул демилгени көтөрсө болот да. Анан үчүнчү себеп болсо биздин геосаясий ордубуз. Чын эле азыр бул бардык өлкөлөр Кытай менен дагы кызматташыш керек. Муну жалгыз эле 5 Орто Азия өлкөсү катары эмес, ал эмес Кытайдын дагы бул өлкөлөр менен иштешүүсү үчүн дагы Кыргызстан ыңгайлуу абалда турат. Дагы бир маанилүү нерсе бар. Орто Азиядагы базарларды мынтип алып караганыңызда биз өндүргөн үнөмдөргө карата көбүнчө мындай өтө курч атаандаштык көрө албайсыз да. Көбүнчө бири-бирин толуктаган үнөмдөр. Ошол жагынан да биз интеграция болууга аябай жакшы мүмкүнчүлүк бар бул базарда. Демек, конкурент эмес, партнер экен да көбүрөөк. Чийки бир зат экспорттогондун ордуна биз толук өзү ушул 60 миллиондук бир базарда өзүбүз толук акыркы кардарга жетчү бир үнөмдү чыгарып бул жактан экспорттосок болот да. Анан ишкерлер ар дайым мындай интеграциялык маселелерди баштайт да көбүнчөчү. Экономиканын негизинде интеграция болот, аны болсо саясий интеграция ээрчийт. Бирок мун үчүн инфраструктураны дагы жакшылатыш керек. Мисалы бүгүн
Бирок мунун аркасынан демек көп маселелер чыгып, анан ошол маселелерди чечип кетүү дагы мүмкүнчүлүгү болушу мүмкүн да, э? Мисалы үчүн Швейцарияны карасак, азыр Европада иш алып барган ири компаниялардын, дүйнөлүк ири компаниялардын башкы офистери Швейцарияда. Эмнеге деп сурай турган болсоңуз, Швейцариянын эң негизги нерселеринин инфраструктурасы, табияты, ал жерде билим берүүнүн сапаттуулугу, ошондой эле саламаттык сактоонун сапаттуулугу. Эл аралык компаниялар Орто Азия базарына инвестиция жасаган кезде биз өзүнчө хаб болуп бере алабыз бул жерде. Алардын бизнесинин Кыргызстанда болушу шарт эмес. Кыргызстандын биздин табиятыбыздын кооздугу, абабыздын таза болгону, бирок муну толукташыбыз керек. Эмне менен толукташыбыз керек? Инфраструктура менен толукташыбыз керек. Билим берүү, бизде университеттер ачылып атат, эл аралык көз карандысыз университеттер, ошондой эле балдарга ылайык мектептер, бала бакчалар, саламаттыкты сактоо жагында ошо жеке ооруканалар, ошондой дүйнөлүк сапаттагы, жолдорубуз, аэропортторубуз, бүт баары ошого кызмат кылыш керек да, ошол визионгачы Орто Азияга болгон дарбаза Кыргызстан аркылуу ачылыш керек. Ошол баардык биздин экономикабыз кызмат кылып, ошого жараша биздин инвестицияларды тартышыбыз керек. Сиз айтып өттүңүз, баягы экономикалык интеграцияны саясий интеграция ээрчийт депчи, бирок менимче бизде постсоветтик өлкөлөрдө кичине тескерирээк түшүнүктөй да. Биз саясий интеграциялардын аркасынан кандайдыр бир жасалма экономикалык интеграцияларды түзүүгө аракет болгондой да. Бул болсо советтик пландуу экономиканын артынан келген нерсе. Авторитардуу режимдерде албетте биринчи саясий эрк, анан кийин элдин эрки экинчи иретте болот. Бирок мына 25 жылдан бери баарыбыз Кудайга шүгүр эле мындай либералдуу баалуулуктар менен жашап деп эсептеп келебиз өзүбүздү. Мунун ишке ашканы бар, ишке ашып келе жатканы бар. Ошондуктан бул убагы менен боло турган нерсе. Кошуна өлкөлөрүбүздө да өзгөрүүлөр болуп атат бул жагынан. Ошондуктан бул чындыкты биз азыр кабыл алып, мындан 10 жылдан кийин кандай болоорун эске алып туруп, ошого жараша аракет кылышыбыз керек. Кошуна өлкөлөрдө дагы элдин эрки, бийликтин эркинен күндөн күнгө күчөп баратканы биз байкап атабыз. Глобалдуу дүйнө шартында биригүү бул өнүгүү дегенди түшүндүрөт. Бишкек инвестициялык форумуна спикер катары келген Казакстандык Choco Family компаниясынын башкы директору Рамиль Мухоряпов локалдуу рынок менен чектелбей, дүйнөлүк рынокты көздөө керек дейт. Choco Family IT багытындагы долбоорлорду ишке ашырган Казакстандагы алдыңкы компаниялардын бири жана өзүнө 2 институционалдык инвесторду тарта алган. Азыр болсо Choco Family өзү башка компанияларга инвестиция салуу деңгээлине жетти. Жакында Кыргызстандык Namba компаниясы тарабынан Казакстандын рыногу үчүн иштелип чыккан Bismart KZ долбоорун сатып алган. Бишкек инвестициялык форум маалында дагы e-commerce багытындагы долбоорлордун бирине кызыгуусун билдирди. Те мысли, которые есть у нас, это создание различных альянсов, как я уже раньше сказал, либо самостоятельно выходить. Бизде регионалдык альянс куруу боюнча ойлор бар. Бул бизде бар долбоор. Идеялар менен башка рынокторго кирүү, өз алдыбызча же жергиликтүү компаниялар менен өнөктөш болуу аркылуу. Мисалы Кыргызстандын рыногунда Namba Food компаниясы бар. Алар тамак жеткирүү кызматын көрсөтөт. Биздин дагы ушундай продукт бар. Ушундай активи бар Армения, Грузия, Белоруссия, Украиналык балдарды билебиз. Азыр элестеткиле 8 компания бар жана алардын ар бири акча коротуп окшош эле технологияны иштеп чыгып жатышат. Анын ордуна бир эле технология жасап баардык рынокко сатса болот да. Андыктан бул жерде синергия маселеси турат. Мне понравились ребята, которые решают. Мага бифтин алкагында сунулган проекттердин ичинен дары-дармектерди онлайн сатып алуу чечимин сунуштаган балдар жакты. Менимче бул акылдуу сервис. Биздин фокуска дагы дал келип жатат. Менимче бул өтө потенциалдуу долбоор. Анын үстүнө команда дагы күчтүү экен. Сураган инвестициясы дагы акылга сыярлык. Я первый раз участвую, я честно скажу, я в восторге. Почему? Потому что, во-первых, Мен Бишкек инвестициялык форумуна биринчи жолу катыштым. Чынын айтайын, мен таң калып суктанып турам. Биринчиден 1000 кишини, болгондо дагы бизнестин өкүлдөрүн бир аянтчага чогултуу бул өтө чоң иш. Бир топ кызыктуу кишилер менен тааныштым. Бул мен үчүн ачылыш болду. Күткөн эмесмин. Сөздүн ачыгы, мындай иш-чаралар Казакстанда кандай өтөрүн жакшы билем. Элдерди күч менен жыйнап келишет. Заталкивают людей, там вот посещаемость создают. Жалпысынан Бишкек инвестициялык форумуна 200дөн ашуун долбоор келип түшкөн. Анын ичинен 85-и тандалып алынып, каталогко киргизилген. Ал эми 11 чемпион долбоорлор форумдун жүрүшүндө инвесторлорго сунушталды.
Форумдун экинчи бөлүгүндө болсо B2B, B2I форматындагы жолугушуулар өтүп, болочок өнөктөштүк кызматташтык боюнча тараптар бири-бирине кызыгууларын билдирди. Бул форматтагы жолугушуулар болочок кызматташтыктын алгачкы этабы десе болот. БИФ 2017-ге айыл чарба, текстиль, курулуш, IT кызмат көрсөтүү тармагындагы бизнес долбоорлор келген. Алардын арасынан алгач эң мыкты деп табылган 11 долбоордун презентациясы жасалды. Бул чакан жана орто ишкана ээлери бизнесин кеңейтүү, өз идеясын ишке ашырууга 50 миңден тартып, 4 миллион АКШ долларына чейин каражат издеп жатканы маалымдалды. Ошондой эле стратегиялык өнөктөш издеген компаниялар да болду. Ал эми Nest Group курулуш компаниясы 30% үлүшүн 120 миң долларга сата турганын жарыялады. Бул компаниянын сунушуна өзбек ишкерлери кызыктарлыгын билдирди. У них была очень интересная модель. Алардын модели абдан кызыктуу экен. Онлайн режиминде Бишкектеги 30га жакын объектти башкаруу эсебин жүргүзө ала турганын айтып жатышат. АКШ жана Японияда анын аналогдорун көргөнбүз. Бул нерсенин Бишкекте болгону бизди кызыктырды. Бизге бул компаниянын тажрыйбасы кызык. Ошол эле учурда биз эмерек өндүргөндүктөн бул компания менен кызматташсак болот. Бул абдан кызык долбоор болчудай. Азыр алар менен жолугуп кайсыл этапта кандайча кирерибизди сүйлөшүүнү пландап жатабыз. Биринчи кезекте ачыктык алардын онлайнда болгону жакшы нерсе. Бул ачык бизнес болоорун далилдейт. Ал кирешелүү болот деп ойлойм. Ысык көлдүн Тоң районунан келген Бакытбек Жусупов дагы өз ишине өнөктөш издеп келген. Райондун Барбулак айылында минералдык ысык суу чыгат. Ишкер ал жерге дарылоо корпусун курган. Азыр 30 киши кабыл алабыз. Ошонун бери жагында 2 этаж 100 кишилик место бар. Ошого партнер же инвестор карайлы деп проект тапшырганбыз. Проектибиз кирди берге каталогко. Ошого келгенбиз форумгачы. Ошо форумду уюштурган аябай жакшы болуп тур. Бу жерден азыр кызыккан кишилер келип атат. Партнер болобуз. Инвестиция кылсак кандай болот деп суроолорун берип. Ал эми баткендик ишкер Акылбек Мадалиев күрүчтү кайра иштеткен чакан завод куруу боюнча долбоорун алып келген. Заводко жабдууларды сатып алуу үчүн 94 миң доллар талап кылынат. Ишкердин өздүк салымы 30% түзөт. Негизинен биздеги күрүчтөр баягы азмнеде атайын эски күрүчтөн ала келген. Бунда болсо мындай тазаланган алга эмес ушундай да. Ошо чистый болуш үчүн ошо заводду курганга жазганмын. Бул жерде күрүч эң сапаттуу күрүч, бирок көрүнүшү ондой жакшы болбогондуктан бааланбай калууда да. Тажикстандык ишкер Бадриддин Кануатов форумга Пайванд төлөм системасынын атынан келген. IT тармагында кызмат көрсөткөн аталган компания учурда Кыргызстандын базарына анализ жүргүзүп жатыптыр. Биз төлөмдөрдү кабыл алуу боюнча программаны сунуштай алабыз. Ошондой эле башкаруу системасын автоматташтыруу боюнча программаларды дагы. Бизнеске байланыштуу баардык нерселерди автоматташтырсак болот. Албетте Бишкек инвестициялык форумунун жыйынтыгы тууралуу азыр айтуу эрте. Анткени БИФтин негизги жыйынтыгы бул түзүлгөн келишимдер. Форумдун уюштуруучусу ЖИА бизнес ассоциациясы тараптардын бири-бирине болгон кызыгууларына дыкат көз салып, мындан аркы сүйлөшүү процесстерин коштоп турмакчы. Уюштуруучулар жылдан жылга форумдун форматы дагы масштабы дагы кеңейип жатканын белгилешет. Азыр ошол балык боюнча, анан эт боюнча проекттерге кызыктар ишкерлер болуп атат, сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Анан ошо IT тармагындагы 2-3 проект, курулуш тармагындагы проекттер менен сүйлөшүп жатат. Ал жерден биз баягы бир эле өнөктөштүк эмес, азыр ошол өзүнүн товарына клиент тапкан, анан ошол эле Өзбекстан, Тажикстандан келген ишкерлер менен текстиль тармагында, айыл чарба тармагында атайын сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Анан ал жерде сүйлөшүүлөр жүрбөй бир чоң суммадагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын бүгүн ошо бир аз эле кылып сураштырдык. Эми мындан ары сүйлөшүүлөр, мындан ары ушундай келишимдер, мындан ары ошол келишимдерди коштоо боюнча иш-чараларыбыз жүрүп жатат. Азыр эми жалпы караганда азыр ошол бардык эле ишкерлер бул баягы Өзбекстан, Тажикстан башка өлкөлөр менен эмес, Бишкек менен мисалы Борбор менен региондор ортосундагы соода алака боюнча дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы аябай жакшы болду. Банктык акча которуулардын негизги артыкчылыктары ыңгайлуу жана жеткиликтүү акча которуу системаларынын жардамы менен бир нече мүнөттүн ичинде бир өлкөнүн аймагында жана дүйнөнүн каалаган мамлекетине акча жөнөтүүгө мүмкүн. Акча которуулардын кандай түрлөрү бар? Эл аралык жана жергиликтүү акча которуулардын айырмачылыгы эмнеде? Улуттук банк менен капиталдын биргелешкен Финсабат долбоорунда сөз болот. Банктык акча которуулардын 3 негизги түрү бар. Биринчиси банктык эсепти ачуу менен ишке ашса, экинчи түрү банктык төлөм карттардын жардамы менен жүргүзүлөт. Ал эми үчүнчү жана эң кеңири тараган түрү бул эч кандай банктык эсепти ачпай туруп эле акча которуулардын системасын колдонуу аркылуу жүзөгө ашырылган акча которуу.
кардардын мисалы эгер банктык эсеби болсо, ошол банктык эсептен тиги акча алуучуга, акча которуп жатканда акча алуучунун дагы эсеби болсо, башка банкта ал ошол система аркылуу жөнөтүп койгонго мүмкүнчүлүгү бар да. Ал эми төлөм карттан акча которууда банкомат терминалдар же мобилдик банкинг кызматы жүктөлгөн телефон, смартфон талап кылынат. Керектөөчүлөр үчүн абдан ыңгайлуу болгон дагы бир кызмат бул акча которуулар системасы. Мындай акча которуу системалары бизде азыр популярдуу. Эмнеге дегенде мындай системаларды азыр баарына маалымдуу жанагы мигранттар негизинен же болбосо башка чет өлкөдө окуп жүргөн студенттерге акча которуулары ушундай нерселерде колдонулуп чыкмады. Акча которуулар бир мамлекеттин ичинде же чет өлкөлөргө да жөнөтүлөт. Ага жараша акча которуулар системасы ички жана сырткы болуп экиге бөлүнөт. Аны жергиликтүү же эл аралык акча которуулар деп да аташат. Мисал алсак, Western Union, Золотая корона, Мигам деген акча которуу системалары. Бул акча которуулар системасынын баягы түйүндөрү аябай жайылтылган дүйнө жүзүндө. Алардын баягы тизмеси дагы толукталып атат да. Анан жергиликтүү болсо, бул биздин мамлекеттин ичиндеги, республиканын ичиндеги жанагы жогоруда айтып өткөндөй коммерциялык банктардын ички акча которуу системаларын колдонуу. Акча которуунун комиссиялык төлөмүнүн суммасын коммерциялык банктар жана операторлор өз алдынча аныкташат. Улуттук банк бул процессте мыйзам чегинде тарифтик саясатка кийлигишүүгө укугу жок. Финансисттер акча которуулар системасы ыңгайлуу, коопсуз, ыкчам жана жеткиликтүү экенин айтуу менен бирге тобокелдиктер дагы кездешерин эске салышат. Системанын иштөөсүндө тобокелдиктер минималдуу, бирок ар кандай алдамчылык жолдор менен шылуундардын торуна түшүп калууга мүмкүн. Акча которуулардагы тобокелдиктер тууралуу Финсабаттын кийинки чыгарылышында кеңири токтолобуз. Кыргыз айымдары кийизден жасаган буюмдар жана сувенирлер Япония жана Европанын базарларын багынтууда. Бир айыл бир продукт долбоорунун алкагында ысык көлдүк уз чеберлер Японияга жыл башынан бери 25 000 даана кийиз буюмдарын экспорттогон. Аталган кол өнөрчүлүк продукциясын дүйнө жүзүндөгү кардарларына жеткирген япониялык Muji дүкөндөр тармагы. Бул брендтин Япониядан тышкары дүйнөнүн 30га жакын өлкөсүндө дүкөндөрү бар. Бир айыл бир продукт долбоору жергиликтүү ресурстарды пайдалануу менен өндүрүштү, аны менен бирге аймактарды өнүктүрүүгө багытталган. Алгач долбоор Ысык көл облусунда ишке ашырылса, эми аны республиканын бардык аймактарында жайылтуу иштери жасалууда. Бул максатта Бишкекте анын борбору ачылган. Менин бизнесим рубрикасынын бүгүнкү коногу элеттик айымдардын аракети менен иш жүргүзүп жаткан Осок борбор болмокчу. Негизи бир айыл бир продукт деген ыкма бул Япон элинен келген ыкма. Биз Япон эл аралык кызматташтык агенттигинин долбоорунун алкагында иштеп, ушу Япон проектисинен үйрөндүк да. Кантип ушу жергиликтүү ресурстарды колдонуп, бир өзгөчө продукцияларды жасоого мүмкүн экен. Ички рынокто гана сатпастан биз азыр кийиз буюмдарын экспортко да чыгарып атабыз. Япониялык чоң компания Muji деген компания менен иштешип, 2011ден бери экспортко чыгарып атабыз. 25 000 штуктан же 30 000 ушунун тегерегинде жасайбыз жыл сайын. Биздин ассоциацияда 95% айымдар десем болот. Бул ошо үйдө отурган эжекелер. Бир айыл бир продукт ыкмасын колдонуп иштөө аларга ушу жумуш орундарын түзүүгө мүмкүнчүлүк берип атат да. Үйдө гана отурбастан өз колу менен өндүрүп, өздөрүнүн үй бүлөлүк бюджетине дагы акча каражатын табууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Орто эсеп менен айтсак, мисалы экспорттоо учурунда орто эсеп менен балким 20 000 сом айына. Экспорттоо эмес учурунда, мындай өзүбүздүн продукцияларды жасаган учурда балким 5 000ден 7 000ге чейин ай сайын табышы мүмкүн. Бул бир айыл бир продукт деген борбор. Бул жерде Скөлдө гана жасалган продукциялар эмес, башка областтардан да уже чыга баштаган продукцияны коюп атабыз. Ошонун ичинде скөлдүктөр жасаган да продукциялар, мисалы ар кандай вареньялардын түрлөрү. Вареньяларды биз көбүнчө жапайы мөмө жемиштерден жасайбыз. Мисалы чычырканак мындай. Бул чычырканак азыр эл аралык рынокто суперфуд деп айтылып атат да. Себеби мында омега 3, 7, 9 жана бардык витаминдер бар. Андан тышкары ромашка, одуванчиктен жасайбыз жана мындай шишка вареньясы дагы бар. Шишка өзгөчө орус кардарларынын арасында аябай өтүмдүү болуп атат азыр.
себеби алар мындай бронхит же тамак ооруга жардам берет деп, жана шишканын өзүн дагы жесе болот. Мындай продукцияны азыр ушул Осоп центр биздин борбордон жана биздин дүкөндөрдөн таба аласыздар. Биздин кийиз буюмдардын өзгөчөлүктөрү бул натуралдуу боек да. Могу силер көрүп турган боектун бардыгы бул ар кандай чөптөрдү, жалбырактарды колдонуп боегонбуз. Мисалы бул сары өңдү айтсам, бул абрикостун жалбырагын колдонуп боегонбуз. Айыл жергелеринде жумуш жок, бардыгы чоң шаарларга кеткиси келет да. Ошондуктан бул максаты ошо өз жери айылдан не обязательно кетип калуу чоң шаарга, бирок айылда отуруп эле ошондой жергиликтүү ресурстарды колдонуп продукция жасап акча тапса болот деген мындай үндөө да. Ошондуктан биз ушундай жумуш орундарын пайда кылып, айымдарды жана ошондой эле жаштарды дагы ишке тарткыбыз келет. Негизи бир ай бир продукт долбоорунун жыйынтыгы жакшы болуп, ушундай ысык көлдө өндүрүүчүлөр иштеп, өз акча таба баштагандыгын көрүп, биздин өкмөттүн суранычы менен ушул модельди азыр 2017 жылдын январынан баштап башка областтарга да жайылтуу иш аракеттери башталды. Бул ошо JICAнын колдоосу менен ошол проекттин 3-фазасынын алкагында жүрүп атат.
Бул капитал экономикалык абзору болду. Ушул жана башка экономика бизнес темалар менен 3-күнү ушул эле маалда кесиптешим Айсулуу Тикинбаева тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.